Көптөр финансылык сабаттуулукка жетүү кыйын деп ойлошот. Бул үчүн рынокто эмне болуп жатканын билип, баалуу кагаздарды түшүнүп, экономикалык жаңылыктарды тынымсыз карап туруу керек деген түшүнүк бар. А бирок баштапкы финансылык сабаттуулук үчүн өз каражатыңызды туура сактоо жана аны көбөйтсө боло тургандай кылып башкарууну билүү жетиштүү. Кымбат смартфонду кредитке алып, аны 2 жыл бою төлөө туура эмес. Телефон бат эскирет. Ал эми кредитке сиз кирешеңиздин аз эмес бөлүгүн берип турасыз. Биринчи кезекте зарыл болгон төлөөлөр, маанилүү чыгашалар бар экенин унутпоо керек. Булар тамак аш, коммуналдык кызматтар үчүн төлөм, жашаган жердин ижара акысы, жол кире жана башка чыгашалар. Андыктан коммуналдык төлөм менен кезектеги керексиз сатып алуу каалоосунун ортосунда тандоо болгондо, финансылык сабаттуулук приоритеттерди туура койгонго жардам берет. Финансылык жактан сабаттуу болуу баардык нерседен баш тартуу дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче, финансылык сабаттуулук сиз өз кыялыңызга жетүү үчүн керек суммадагы акчаны топтогонго жардам берет. Топтогон акча кантип иштей турганын, кантип киреше алып келерин көрсөтөт. Жана сиздин үй бүлөңүздүн бакубат жашоосун жакшыртууга жардам берет. Финансылык жактан сабаттуу болуу бул оңой.